Сегизинчи хадис. Мусулмандын кадыр баркы. Ибн Умардын Аллага Алла ыраазы болсун айтымында Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мынтип айткан: Адамдар Алладан башка сыйына турган илах жок. Мухаммад Алланын элчиси деп күбөлүк бермейинче, намаз окумайынча, зекет бермейинче аларга каршы турууга буйрулдум. Эгер ушуларды аткарышса, анда жанын жана малын сактап калышкан болот. Бирок ислам укугуна жооп беришет. Алардын эсебин Алла өзү берет. Хадистин маанилүүлүгү. Бул хадис дагы исламдын маанилүү эрежелерин камтыган хадис. Алар Алладан башка ибадат кылууга татыктуу зат жок жана Мухаммад Алланын элчиси деп чын жүрөгүнөн күбөлүк берип, тили менен тастыктоо, намазды бардык шарттарын аткарып, толук окуу жана зекет алууга акысы барларга зекет берүү. Хадистен алынуучу сабактар жана пайдалар. Хадистин түрдүү айтымдары. Пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассалам ушул хадиске окшош, бирок мааниси ачыгыраак бир канча хадистер келген. Имам Бухаринин жыйнагында Анастын, ага Алла ыраазы болсун, айтымында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын: адамдар Алладан башка сыйына турган илах жок. Мухаммад Алланын элчиси деп күбөлүк бермейинче, алар менен согушууга буйрулдум. Эгер алар Алладан башка сыйына турган илах жок, Мухаммад Алланын элчиси деп күбөлүк беришсе, намазыбызды окуса, кыбылабызга жүздөнсө, сойгон малдарыбызды жесе, анда алардын малы жаны бизге арам. Бирок шарияттын акысын мен кече албайм деген хадис келген. Имам Ахмадтын жыйнагында Муаз бин Жабалдын, ага Алла ыраазы болсун, айтымында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: адамдар Алладан башка сыйынууга татыктуу илах жок. Аллах жалгыз, анын шериги жок. Мухаммад Алланын элчиси деп ыйман келтирмейинче, намаз окумайынча, зекет бермейинче мен алар менен согушууга буйрулдум. Эгер бул иштерди аткарышса, малы жанына тийбегиле. Бирок шарияттын акысын биз чече албайбыз, анын эсеби Алла Тааланын колунда. Күбөлүк келмесин айтуу мал жандын корголуусуна жетиштүү шарт түзөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип исламды кабыл алууну каалаган адамдардан ал күбөлүк келмесин гана талап кылчу. Күбөлүк келмесин айткан адамдын малы жанына кол салуу арам кылынган. Ишенимдүү хадистердин кээ биринде намаз менен зекет айтылган эмес. Имам Бухари менен Имам Муслимдин жыйнагында Абу Хурайра радиаллаху анхудан келген хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адамдар Алладан башка сыйынууга татыктуу илах жок деп айтканга чейин алар менен согушууга буйрулдум. Ким Алладан башка сыйынууга татыктуу илах жок деп айтса, шарияттын акысы болбогон иште алардын малы жаны арам кылынды. Анын эсеп кысабы Алла Тааланын колунда деген. Имам Муслимде Алладан башка сыйынууга татыктуу илах жок деп менин пайгамбарлыгыма жана мен келип келген нерсеге ыйман келтирсе деген текст менен келген. Имам Муслимдеги башка хадисте Алладан башка сыйынууга татыктуу илах жок деп айтса, Алладан башкага сыйынуудан баш тартса, Алла Таала анын канын жана малын арам кылды. Анын эсеп кысабы Алла Тааланын колунда деп айтылган. Усама бин Зайд радиаллаху анху ла илаха иллаллах деп айткан кишини ал кылычтан коркуп келме айтты деген ишеним менен өлтүрүп салганда, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам буга катуу ачууланган. Жогоруда келген хадистердин баары ишенимдүү. Пенде күбөлүк келмесин айтуу менен мусулман болуу эсептелет. Исламды кабыл алгандан кийин намаз окуса, зекет берсе, мусулмандардын ортосундагы милдеттенмелер, жоопкерчиликтер ишке ашат. Эгерде исламдын парыздарынан бир парызды аткарбаса да, алар менен согушууга тыюу салынат. Алла Таала айткан: эгер алар тобо кылышса, намазды толук аткарышса, зекет беришсе, анда алардын жолун бош койгула. Тобо сүрөсү 5-аят. Эгер алар тобо кылышса, намазды толук аткарышса, зекет беришсе, анда алар силердин диндеги бир тууганыңар.
Тоба сүрөсү 11-аят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайсы бир элге казатка чыкса, таң атканга чейин кол салган эмес. Эгер ал жерден азан чакырылса, алар исламды кабыл кылыптыр деген ыктымал жакшы ниет менен артка кайтаар эле. Абу Бакр менен Умардын аларга Алла ыраазы болсун талкуусу. Үлкөн сахабалар Абу Бакр менен Умар разияллаху анхум зекет берүүдөн баш тарткандардын өкүмү тууралуу кайчы пикирде болуп, ортодо талкуу жүргөн. Абу Хурайра радиаллаху анхунун айтымында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнөдөн өткөндөн кийин Абу Бакр радиаллаху анху халифа болуп шайланат. Анын халифаттыгында зекет берүүдөн баш тарткандар чыгат. Абу Бакр радиаллаху анху арабтардын арасында зекет берүүдөн баш тарткандарга согуш жарыялоо керек деп эсептеген. Умар радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Алладан башка сыйынууга татыктуу илах жок деп айтканга чейин согушууга буйрулдум. Ким Алладан башка сыйынууга татыктуу илах жок деп айтса, шариаттын акысы болбогон иште алардын малы, жаны арам кылынды. Анын эсеп кысабын Алла Таала алат деп айткан. Анан кантип биз зекет бербегени үчүн алар менен согушабыз деп каршы чыккан. Абу Бакр радиаллаху анху Аллага ант ичип айтам. Ким намаз менен зекеттин арасын ажыраткан болсо, алар менен согушам. Зекет бул байлыктан берилүүчү акы. Аллага ант ичем. Эгер алар пайгамбарга берилүүчү бир жипти берүүдөн баш тартышса, ошол үчүн да алар менен согушамын дейт. Умар радиаллаху анху маселенин түпкү маңызын түшүнүп, Аллага ант ичип айтам. Алла Таала Абу Бакр радиаллаху анхунун жүрөгүн алар менен согушууга ачып койду. Бул иште Абу Бакрдын ою туура деп ага макул болгон. Абу Бакр радиаллаху анху зекетти берүүдөн баш тарткандар менен согушуу милдет экенин хадистеги ислам укугуна жооп беришет деген сөзгө таянып айткан. Ал эми Умар радиаллаху анху күбөлүк келмесин эле айтса, анын канына, байлыгына зыян тийгизүүгө болбойт деген хадистин жалпы маанисин алган. Ал эми жогорудагы Ибн Умар, ага Алла ыраазы болсун, келтирген хадисте зекет берүүдөн баш тарткандар менен согушууга уруксат берилген эле. Бул хадис тууралуу Абу Бакр менен Умар радиаллаху анхумдардын кабары жок болгон. Ал экөөнүн ортосунда пикир келишпестик болуп, талкуу жаралган. Күнү Ибн Умар, ага Алла ыраазы болсун, ал жерде болгон эмес. Ошентсе да Абу Бакр радиаллаху анху кыраакы жана илимдүү болгону үчүн бул хадисти билбей туруу эле туура чечим чыгарган. Исламдын бардык негиздерин таштаган кишинин өкүмү. Ислам тарыхында зекет берүүдөн, намаз окуудан баш тарткан топторго каршы согушууга уруксат берилгендей эле, диндин бардык негиздерин аткаруудан баш тартып, жамаат болуп ислам башчыларына каршылык көрсөтсө, алар менен да согушууга уруксат берилет. Хантата ибн Али ибн Асканын Абу Бакр радиаллаху анху Халид ибн Валидти, ага Алла ыраазы болсун, диндеги 5 негизди аткарбай койгон элге каршы согушка жиберген деп айтканын Ибн Шихаб Зухри бизге айтып берген. Диндин негиздеринин бирин аткарбаган мусулмандын өкүмү тууралуу мазхаб аалымдары түрдүү пикирди айтышкан. Имам Малик жана Имам Шафи намаз окуудан баш тарткан адамга жаза катары балак жабылып өлтүрүлөт деген. Имам Ахмад жана Исхак ибн Мубарактын айтымында андай адам капыр деп эсептелип өлтүрүлөт. Эгер зекеттен, орозодон же ажылыктан баш тартса, Имам Шафинин ою боюнча өлтүрүлбөйт. Бул өкүмдөр шарият мыйзамдары өкүм сүргөн өлкөдө тартип эрежелердин негизинде тийиштүү адамдар тарабынан текшерилип, анан ишке ашырылган. Исламдын укугуна жооп беришет дегендин мааниси. Бирок исламдын укугуна жооп беришет деген хадистен жогорудагы окуяда Абу Бакр Сыддык, ага Алла ыраазы болсун, намаз окуу менен зекет берүүнү исламдын акысы деп билгенин баамдасак болот. Кээ бир адамдар орозо менен ажылыкты да исламдын акыларынан деп эсептешкен. Исламдын акылары тууралуу ушундай эле маанидеги дагы бир хадисте ачык айтылган. Анас разияллаху анхунун айтымында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адамдар Алладан башка сыйына турган илах жок, Мухаммед Алланын элчиси деп күбөлүк бермейинче, намаз окумайынча, зекет бермейинче аларга каршы турууга буйрулдум.
Эгер ушуларды аткарышса, анда жанын жана малын сактап калышат. Бирок Алланын акысын мен кече албайм, алардын эсебин Алла өзү берет дегенде, бирөөлөр Алланын акысы эмне деп сурашты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйлөнгөндөн кийин зына кылуу, ыйман келтиргенден кийин капырлыкка кайтуу, бейкүнөө адамды өлтүрүү деди. Ибн Ражаб бул хадистин акыркы бөлүгү пайгамбарыбыздын эмес, анасынын сөзү болуш керек деп күмөнсүрөгөн. Бирок көпчүлүк хадис аалымдарынын пикиринде хадис толук бойдон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга тиешелүү. Анткени ушундай эле маанидеги хадис Ибн Мас'удтун ага Алла ыраазы болсун айтымында да келген. Анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алладан башка ибадат кылууга татыктуу илах жок деп жана мени Алланын элчиси деп күбөлүк берген адамдын малы жаны бизге арам. Бирок бул үч нерсе анын малы жанын адал кылат. Үйлөнгөн адамдын зына кылуусу, бейкүнөө адамды өлтүрүү жана динден чыгып жамааттан бөлүнүү деп айткан. Жыйынтыктап айтканда, ким келме келтирип мусулман болсо, анын өзүнө, малына, үй бүлөсүнө, деги эле ага тиешелүү болгондун эч бирине тийишүүгө болбойт. Анын кадыр баркы мусулман катары сакталат. Ал эми андан кийин жасаган күнөөлөрүнө Алланын алдында өзү жооп берет. Акыреттеги эсеп кысабы Аллага таандык. Алла Таала адамдын ичинде камтылган сырларды билүүчү, пендени ошого жараша эсеп кысап кылат. Ким чын жүрөгүнөн ыйман келтирген болсо, аны бейишке киргизет. Ким сыртынан мусулман көрүнүп, жүрөгүндө капырлык болсо, эки жүздүү мунафыктардын катарында тозоктун түбүндө калат. А бул дүйнөдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын милдети эскертүү гана. Алла Таала ага эскерткин, анткени сен эскертүүчүсүң, сен аларга үстөмдүк кылуучу эмессиң. Ал эми ким баш тартса жана капыр болсо, Алла аны азаптайт деп буйрулган. Гошия сүрөсү 21-24 аяттар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Халид ибн Валидге, ага Алла ыраазы болсун, мен адамдардын жүрөгүн оодарып көрүүгө жана ичиндегини изилдөөгө буйрулган эмесмин деп айтканы бар. Мусулмандардын каны, жаны кол тийбес болуп сакталган. Хадис бизди бутпарастарга каршы күрөшүүгө үндөйт.